Assalamu алейкум. Кутман кечиңиздер менен кандайсыздар? Рыскүл, Насиба. Кандайсыздар бардыңыздар кутман кечиңиздер менен? Азыр бизге конок келет. Тахмина, assalamu алейкум. Пари. Салтанат. Сурооңуздар болсо бериңиздер, берип туруңуздар. Эфир сакталат, сактайбыз. Мен шүгүр жакшы. Мектеп башталып, кантип атасыздар, мектепке ыңгайлашып калдыңыздарбы? Баандай бир графикке түшө албай жатсаңыздар керек, Саламатчылык. 3 ай башкача графикте жүрүп, азыр эми графиктерибизди алмаштырганга кичине чарчап, көп графикте тураланбай атса керек. Балдарыңыздардын маанайы кандай болуп атат? Мектепке барып келгенден кийин эмоцияга толуп келип жатабы? Сиздерге жаңылыгы көбөйүп кеттиби балдарыңыздардын? Ооба, аябай жумшак мүнөз. Жумшактар сынбайт го. Ийилип барып кайта көтөрүлүп кете берет да. Катыгыраактар тез сынып калат деп коеюн. 12-13 курактагы балдарга болгон мамиле жөнүндө өткөндө 2 күн катарынан 2 сааттык, 1 сааттан эфирлер тартылган. Аябай сонун. YouTube'га кирип көрүңүз. Бул Instagram'да деле бар, бирок YouTube'дан табыш оңоюраак. Аябай апалар ыраазычылык билдирип атышат. Өспүрүм курактагы бала жөнүндө билип алсаңыз, ушу 12-13 куракта өткөлүк переходный возраст башталат. Башталыштардын белгилери көбөйөт, билинет, андан кийин көбөйүп баштайт. Ошол убакта мен балдарга керегим жок деп ойлобоңуз да. Балдар сизге аябай муктаж болуп турган мезгили. Бирок балаңызга сиз кайсы учурда, кайсы убакытта керек болуп каласыз, аны эч ким билбейт. Жөн гана бир башка нерсени деле сурап келиши мүмкүн. Апа, эмнени кийип барайын, апа, бул каерде дегенде сиз дароо балага ачык болушуңуз керек да. Эгер ошол балаңыз бир нерсени сурап сиздин кеңешиңизге муктаж болуп келгенде, сиз бошобой калсаңыз эле болду. Булар дароо ушул өспүрүм курактагылар мындай ыкыйып калат да. Мага убактысы жок дегендей, анан башка убактысы кеңири адамдарды издеп, алардын кеңешин угуп баштайт. Сизге кайта эч качан келбей калышы мүмкүн, себеби сиздин убактыңыз жок. Айжамал, кандай? Айжамал кел. Айжамал менен аябай сонун менен биз эмеге барабыз да, растяжкага барабыз, фитнеске. Ал жактан баратып, келатып, көп нерселер талкуулап келебиз да. Айжамал, ассаламу алейкум, кандай? Алейкум. Кандайсыздар, саламатсыздарбы? Мен азыр настройка болуп алайын, көптөн бери. Мен сен жөнүндө айтып берип атканмын. Биз ушундай тренерибиз бир, барып келатып, көп сөздөрдү сүйлөшөбүз. Ошондо Айжамалдын көз караштары мага аябай жагат. Айрыкча ошо кайнене келин жөнүндө, ар бир адамдын жашоосундагы орду. Бүгүн да аябай сонун темалар жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Келиңиздер, баардыгыбыз ушул темалар жөнүндө сүйлөшөбүз. Айжамалга сөз беребиз. Личкаңызды карап коесузбу дейт. Личкамда боттор бот улап койгонбуз да. Боттон кийин деле жазсаңыздар, мен жооп берем. Көп суроолорго жооп көрбөй калып жатам. Мурун ар бир суроого жооп бергенге аракет кылат болчумун да. Айжамал Каразак кызы, эфирде таанышып алыңыздар, өзүңдү тааныштырып. Assalamu alaikum баарыңыздарга. Менин аты жөнүм Айжамал Каразак кызы, тележурналист. 10 жылдан бери, акыркы 10 жылдан бери ушул Марва телеканалында насихат түз эфирин алып барып жүрөбүз. Насихат түз эфири бул Өзбек Ажы Чотоновдун автордук көрсөтүүсү. Мына ошол көрсөтүүдө 10 жыл бою ушул насихат көрсөтүүсүндө
Раныча айткандай, келин менен кайненени негизи үй бүлөнүн маселелерин талкуулап келебиз. Ошол себептен баягы көпчүлүгүбүз бизде акыркы кезде баары эле акылдуу болуп, баары эле курс ачып, баары эле баягы бирөөгө бир нерсе үйрөтүп баштабадыбы, анан айжамал дагы мына ошентип баштаптыр деп ойлоп калбаңыздар. Бул анча айткандай күнүгө эртең менен машыгууга барабыз, ошол жакта баратып келатып эле сүйлөшүүлөрүбүздөн улам, бири бирибиз менен ой бөлүшүүбүздөн улам мына ушул түз эфир жаралып калды десем болот. Мен эксперт эмесмин, психолог эмесмин, жөнөкөй эле келинмин, энемин, кызмын дегендей, бирок ушул 10 жылдан бери ар кайсы биздин диний чөйрөдө, педагогикалык чөйрөдө аттуу баштуу саламаттуу инсандар менен мына ушул түз эфирлерди алып барып жүрүп, мына ушул маселелерди мындай ар тараптуу билип калдым десем болот да. Ошол себептен өзүмдү эксперт катары же бир мындай бир акылдуу катары, биларман катары деле эсептебейм, мындай айтып жүргөн эмесмин, бирок мындай тааныш билиштерге өзүмдүн билгенимди мындай айтып коем да. Ошол себептен Ран эже бизди бүгүн түз эфирге чакырып алды, чоң ыраазычылык Түз эфирге чыгалы деп сурандым. Себеби эми ар бир адамды чакыра бербейсиң го. Айжамалдын көз караштары аябай жагат, мындай сонун талкууга алат, көп эфирлерге чыгып жүрүп, ар тармакты өнүккөн кыз да булчу мындай. Анан кээ бир өзүңдүн көз караштарың менен ушул сүйлөшкөн сөздөрүбүздү эфирге алып чыгалы деп суранганмын. Келип бергениңе рахмат. чоң рахмат. Негизи биз келин менен кайнененин ортосундагы мамилелерден улам келин жөнүндө көбүрөөк сүйлөп калдык. Ошол боюнча баштай берели. Негизи келин десе бул бирөөнүн кызы, бирок бул баягы 20 жаш деп коелу. Орто эсеп менен бизде кыздар 20, 22, 23 жашында турмушка чыгышат. 22-23 жашка чейин бул ата энесинин тарбиясын көргөн кыз болсо, андан калган өмүрүн ошол кайненесинин жанында өткөрө турган инсан десек болот да. Мисалы, мындайча айтканда, жашоонун көбүн эсесин ошол башка үй бүлөдө өткөрөт экен да. Ошол себептен анан дагы бир маселе, биз эртең менен эле сүйлөшкөн болчук. Ушул салам алейкум, Эсен Нурсбек уулу деп менин кесиптештерим жазды. Бизде ушул келинди ким курчап турат десе, келинди күйөөсү, балдары, кайненеси, кайнатасы, кайнэжеси, кайниси, кайын журту, өзүнүн туугандары, урук тууганы, айтор аябай көп киши келинди курчап турат дагы. Анан ошол кишилердин ар бирөөсү менен өзгөчө мамиле болот экен да. Анан мен эртең менен айттым эле, ушул бизде ажырашуулар, кандайдыр бир уруш жаңжалдар, мына ошол мамилелердин бузулуусунун улам чыгып келет да. Адамдын жамандыгынан же тарбиясы начардыгынан эмес, анткени биз тандап атканда жакшы эле адамга турмушка чыгабыз. Барсаң кадимки эле үй бүлөгө барасың, өзүңдүкүндөй эле үй бүлөгө барасың. Өзүңдүн эле энеңдей эне сага кайра эле кайнене дегендейчи. Өзгөчө бир нерсе жок. Бирок эмнегедир ажырашууга дуушар болот. Эмнеге десе, ошол өзүң эле окшош адамдар менен мамилеңди туура эмес түзүп алуусунан деп ойлойм да негизи. Эмне болду? Ошо анан сүйлөп кете беремби же кандай эфириңиз? Эмне болду? Катып калдыбы деп коем. Сүйлөп иштебей калдыбы деп. Келин кайненеси өзү бүтпөгөн тема да. Ооба. Биз келин болуп келгенде азыр көп сүйлөшүп калдык. Мындай жүгүнбөйм, жолук салынбайм. Ар бир нерсенин өзүнүн орду бар да. Эми сен өмүр бою жүгүнө бербейсиң, өмүр бою мындай келиндик кызмат деле убагы бүтөт да. Жаңы келиндикти ордо сүрүшүбүз керек. Эмне үчүн барганда эле кайненелерин жек көрүп баштайт. Мисалы, баягы жаңы ишке барганда сен деле бирөөлөр үйрөтөт го, стажировка кылдырат, мисалы үчүн. Стажировка кылдырбаса мага эчтеке үйрөтпөй койду, ал адамды жаман көрөбүз деп ошолор жөнүндө айттым го. Кайнына өзүнүн баягы үйүндөгү закондорун, мыйзамдарын үйрөткөндө биз жакшы кабыл ала албай, мени үйрөтүп жатат, менин кылгандарымды жакпай жатат деп. Сенин кылгандарың кичине башкачараак болушу мүмкүн. Жөн гана өзүнүн үйүнө келди, ошол жерде канча жылдык башкарып, өзүнүн мыйзамдарын орноткон да кайненечи. Аларды үйрөткөндө биз туура эмес кабыл алып баштайбыз да. Ошолор жөнүндө айтып берсең, Жамал. Негизи
келинди биринчи баягы келин бирөөнүн үй бүлөсүнө барганда албетте бул баягы башка үй бүлөдөн башка үй бүлөгө баруу бул оор. Бирок өзүнүн баягы тарбиясы менен өзүнүн ой жүгүртүүсү менен барат. Бирок эми ошентсе деле ал үй бүлөнүн өзүнүн бир кандайдыр бир мыйзамдары болушу мүмкүн, кандайдыр бир өзүнүн баягы көнүмүш адаттары болушу мүмкүн. Мына ошого чыдап анан көнүп кетиш керек да. Бизде көпчүлүк учурда келиндер баратканда эле баягындай кызымдай бол, бул кайненеңди өз энеңдей көр деген сөздөр менен баягындай аябай кооз көйнөктөрдү кийип лимузиндер менен шумдук той менен барсак келиндер ойлойт да, мен бул жерде баягындай главный турбаймынбы депчи, мен деген ушинтип баары тосуп алса демек мен чоң киши турбаймынбы деп барып алат дагы эмне кылат, өзүнүн баягы мыйзамдарын коюп баштайт да. Силерде мындай болсо бүгүнкү күндөн баштап мен айткандай болот дегендер көп да. Бул биринчиси, анан экинчиси жана сиз айткандай кыздар бара элек жатып эле өзүнүн баягындай мен жүгүнбөйм деген сыяктуу сөздөрүн баягындай айтып баштайт да. Анан ошол бул келин келе элек жатып эле кайнене менен келиндин ортосунда түшүнбөстүктөр пайда болот да. Анан дагы бир маселе, бул баягы турмушка чыккандан кийин кыздар өзүнүн келин деген функциясын билбей чыккандар бар да. Келин кандай болуш керектигин билбеген кыздарыбыз бар. Келин кандай функцияны аткарат, ал үй бүлөдө ким, ал кайнеге кандай мамиле кылыш керек, кайнежеге кандай мамиле кылыш керек, кайненеге кандай мамиле кылыш керек, мына ошону билбей барган кыздар көп да. Анан илгери деле билген эмес да, мисалы азыр бизде сабактар болуп атат, бирок илгери деле билген эмес, бирок кыздар эрте эле турмушка чыкса деле ушундук сонун өздөштүрүп кеткен экен да. Анан эмне себептен деген сөз болот да, эмнеге мурда аталарыбыз сонун эле келин болгон, келип келип эле бизге сабак жок, биз үйрөткөн эмеспиз, биз билбейбиз деп калабыз десе, бул эмнеден десе, бул жеңе деген мындай институт бар экен да, мындайча айткандачы. Мурда жеңелери кайны сиңдилерин ушундук даярдап коюшчу экен да. Ошол себептен жеңелердин дагы мисалы ал жеңе жаңы келгенде кантип жаңы келин болуп келген, кандай кызмат кылган, анын энеси менен кандай мамиледе болгон, баласын кантип чоңойткон, эмне кылган, күйөөсү менен мамилеси кандай, ошонун баарын кичинекей кыз көрүп чоңойот экен дагы. Анан турмушка чыккандан кийин ошол нерсени улантат экен да. Анан өзүнүн энеси менен чоң апасынын болгон байланышы дагы өтө чоң маанини берет экен да. Мисалы ал өзүнүн энесинин чоң апасы менен кандай, энеси чоң апасына кандай кызматты кылган болсо, кыз ал үй бүлөгө барганда ошондой эле кызматты кылып берет экен да. Ошол себептен эгер биз кайненебиз менен баягы кайтар дүйнө деп айтылат го, бул кайтар дүйнө деген бул буквально түшүнбөш керек да, баягы түп түз элечи. Кайтар дүйнө деген сөзү бул ошол кыз өзү кайталап алат. Анткени ал ошону көрүп чоңойгон да. Өтө сонун айттың, баягы келиндер өзүнүн функциясын билбейт экен депчи. Бизде баардыгыбыздын өзүбүздүн функцияларыбыз бар да. Апабыздын функциясы бар, атабыздыкы, бир туугандарыбыздыкы, эжебиздики, сиңдибиздики дегендейчи. Мисалы үчүн апаңдыкы бизге кам көрүү да, өзүнүн тапкан ташыганын бизге берип, салаттарын бергенде жок албайм деп, биз эми апабыз кыйналып калбасын деп албай койсоңуздар, апанын функциясы жабылат да, менин эч кимге керегим жок башталат. Кайта ой апа сиздин жапкан салатыңызды сагындым деп кайта сүйүнүп алып, дагы барбы деп сурап койсоңуздар, дагы күчкө толуп, дагы көбүрөөк жасап аракет кылып баштайт да, мындай кубанат да, мен дагы деле керекмин бул балдарыма деген сыяктуучу. Анан атабыздын бизге кеңеши, анан жардамы керек. Атаңыздарга дайым акча берип алардан акча албай калган болушуңуздар мүмкүн. Акча алсаңыздар, ал сүйүнүп калат да, кичине болсо дагычы. Менин кызыма жардамым тийди деген сыяктуу. Анан ата энебиздин кеңешин сөзсүз угуп коюшубуз керек да. Кеңешин укпай калдык го азыр көп учурда, укпай калганда дагы менин уже балдарыма керегим жоктур деп ооруп артка кетип баштайт. Айжамал айткандай, жеңелердин функциясын көрдүңбү? Өзүнүн ар биринин өзүнүн функциясы бар да. Анан адамдардын орду, өздөрүнүн функция кайсы жерде кандай функция аткарарын билбейт, сезимдерин билбейт. Азыр биздин жашоодо, кыздардын жашоосунда жеңе деген жок да. Эмнеге дегенде, үйлөнүп эле бөлүнүп кетип атат, Россияга кетип калып атат. Баягы кыз жеңе ким экенин билбей калып атат да. Жеңе бул келин да ошол үйдүн келини да. Бул деген көрдүңүзбү, бир гана кайненеге эле кызмат кылуу эмес, же кайненеге эле бир кандайдыр бир жардамын берүү эмес, бул ошол кайнесиңди менен кайнеге дагы чоң бир нерсе мындай көрсөтөт экен да. Мисалы ошол кызды деген
тарбиялаган аз келгенсип турмушка да узатат да. Илгери кантип баягы 2 жаш үйлөнгөн десе 2 жеңе эле сүйлөшүп бизде кыздар ооба силерде ооба азыр деле жеңелер ооба турмуштуп барат баягы жашынтип чыгарып туруп экөөнү болуп туруп эле үйлөнтүп баягы кызды менде сонун баягы кыз бар деп туруп алып кетишкен да. Ошол себептен кыргызда сөз кылган экен, жеңеси мактаган кызды алгыла депчи. Анткени ал ошол үй бүлөдө жашап көрүп, баягы кыздын жүрүм турумун көрүп, анан жеңесин мактаган кыз жаман чыкпайт деп ошо ишеним болуп, анан кызга таанышууга келгенде дагы алгач ошо жеңесин айтып түшкөн да. Сүйлөшкөн жигити барбы, жеңе жардам бересизби деп, анан баягы жеңелер нары бери болуп анан кызын качырып ийишкен экен да, мындайча айтканда. Бул баягы тарбияны эне чоңойгонго чейин эле берет экен да. Андан кийин көп нерсени кыздар энеси менен бөлүшө албаган проблемалар болушу. Мындайча айтканда кызга баягы сиз мындай жеке наставник катары болгон экен да. Анан ошол себептен кыздар турмушка чыкканда даяр барышкан да. Интимдик жактан дагы энесинен айта албаган нерселерин ошо жеңесинен айтып, жеңесинен көрүп атып, кыздар ошого даяр болуп барган экен да. Азыр бизде жеңелер, кайынсиңдилер жеңелерге кирилишип, урушуп, кырылышып атып эле биз жеңенин мындай бизге керектүү жерин эмес, башка жактарына көбүрөөк киришип алабыз да. Анын кантип жасаганын, кантип турганын, ой кеч кетти, эрте кетти, андай мындай деп атып эле баягы анын пайдалуу жагын эмес, башка жактарын көп алып алып атабыз. Азыр бул жерде да суроо келди го, мен кирише берет депчи. Ошол сыяктуу биз баягы келиндин пайда жагын алганга аракет жасашыбыз керек да. Келиндин мисалы туура эмес кылып атса, кайненесине билдирбей туруп, кайнысиңди барып жардам берип коюш керек да. Же болбосо кайнеже билбейт да, мисалы ал үй бүлөдө кандай экенинчи. Биздин үйдө мындай деп энесине айттырбай эле баягы жеңе менен кайнене же жеңе менен кайнеже мындай тыгыз байланышта, мындай жакшы мамиледе болсо, ошол үй бүлөдө дагы мындай жакшы болуп кетүүсүнө жардам берет да. Мындайча айтканда кайнене мындай көп нерсени билбей деле калышы мүмкүн да. Бул жерде кайнеже менен кайынсиң деле келин үчөө эле мынтип бүтүрүп кое турган нерселер көп да биздечи. Мисалы ошол келин кайненесине барып мен эмне кылайын деп сурабашы керек да. Ошол жерде кайынсиңдисинен ай табагыңар каякта, анан казаныңар каякта деп эле ал акырын көрсөтүп эле ушинтип эле мындай бири бири менен умалашып эле жашап кетсе болот да негизичи. ооба бул жерде апанын дагы ролу, функциясы бар. Ошо айттык го, үй бүлөдө ар бир эле өзүнүн функциясын билсе, ар бир өзүнүн ордун да, мындайча айтканда ордун билсе, өзүнүн функцияларын жакшы аткарган болсо, баардыгы пазлга окшоп бири бирине кирип калат дагы. Мындай тынч ошол пазл чогулганда гана бир сонун сүрөт пайда болот го. Эгер бирөөсү жок болсо тешик окшоп тура берет да. Бирөөсү эле функциясын аткарбаса, ордун билбеген болсо, анда баягы үйдө конфликттер пайда болушу мүмкүн да. Түшүнбөстүктөр, уруш жаңжал дагы болушу мүмкүн. Эки адам ордун билбеген болсо вообще катастрофа. Азыр баардыгы ордун билбей, түшүнбөй, таарынычтар, бир туугандар менен бир туугандар катышпай, ушундайлар көп болуп атат. Себеби ар бири өзүнүн ордун билбегендиктен да. Апалар деле бири бирине эч качан бир туугандарынын ал антип койду, мынтип койду деп мындай кылбай, өзүнүн гана функциясын, камкордугун, мээримин эле берип, сүйлөшкөндө эркелетип туруш керек да. Мындай сөз ташымай кандай болбош керек. Ордун ошо кайненеден көп нерсе зависит болуп калат да. Мындайча айткандачы, кайнене келинге мындай келинин баягындай кээ бир кайненелер бар экен, турмушка чыгып 5-6 жыл жашаса деле өзүнүн үй бүлөсү катары кошпогон болчу. Мисалы өзүнүн үй бүлөсү менен келинди чыгып тур деп чыгарып койгондор бар. Мындай өзүнүн үй бүлөсү катары көрбөйчү. Анан ал эми келиндер деле кайненени үй бүлөнүн мүчөсү катары кабыл албагандар бар экен да. Менин үй бүлөм, бул мен, күйөөм, анан балдарым болду. Кайната, кайнене, кайнеже, алар менин үй бүлөмө кирбейт дегендер бар да. Бул дагы баягы сиз айткан функцияны, анан приоритетти бузулган аялдар да. Бул менин приоритетимде кимдер турат дегенди билбегендер бар да. Анан өзүнүн ата энеси менен кайната кайненесин аралаштырып алгандар дагы бар да. Экөөнү бирдей көргөн, же болбосо өзүнүн ата энесин кайненелерден бийик коюп алгандар дагы бар да. Бул дагы мындай чоң, бул көпчүлүгү айымдарга азыр орой угулушу мүмкүн, туура эмес угулушу мүмкүн. Мага дагы биринчи мен укканда, келинге эң биринчи инсан кайната менен кайнене дегенди укканда мен кабыл алган эмесмин да. Ой, мен ата энем мени 25 жыл бакса, анан мени ушинтсе, анан
ата энемди нары тургула деп анан мен кайната кайненеме чуркап кетейинби деп ойлогом да. Бирок чындыгына келгенде ошондой экен да. Сен кайната кайненени биринчи орунга койсоң гана сенин үй бүлөңдө мындай идиллия келет экен да. Анткени биринчи албетте Аллах турат. Мисалы эгер айта кете турган болсок, ар бир аялга да эркекке да албетте биринчи Аллах турат. Аны баягы талашсыз аны жөн эле коюп коелу, ал жөн тийбейли. Андан кийин мисалы келиндин жашоосунда ким турат деген сөз чыгат экен да. Мисалы аял үчүн эң биринчи инсан ким десе, көпчүлүгү балдарым деп жооп берет. Бир категория адамдар. Бир категориясы күйөөм деп жооп берет да. Биринчи мен үчүн күйөөм, анан балдарым, анан өзүмдүн ата энем, анан менин бир туугандарым, анан туугандарым, анан кайната кайнене кайынжурт деп туруп аларды ылдыйкы, эң ылдыйкы категорияга түшүрүп салышат да. Анан сен ошентип категорияга эң ылдый түшүрсөң, мамилең дагы ошондого жараша болот да. Булар эң ылдый көрөт кала берет да. Аны тигилер сезет. Аны ойлойт, бул эмне келин бизге келбей жакка кетип калды. Мен менен мынчалык сүйлөшпөйт, мамасы менен сүйлөшүп алат, мамасынын үйүнө эле бара берет. Неге менин туулган күнүмө мындай белек алып келет, мамасына мынтет деген түшүнбөстүктөр мына ушул эле майда барат эле нерселерден башталат да. Ал ким кылат десе, аны келин өзү эле кылып алат да өзүнө. Эмне кылыш керек десе, ошол ким силерге маанилүү экенин мындай прям жазып алыш керек экен да. Мен деп сүрөткө тартып элечи. Биринчи учурда кайната кайнене туруш керек. Аллах деп койдуңар, Аллахка таптыңар, Аллахыңарды. Анан кийин уже кайната кайнененин маселеси турат да. Болду. Сен кайната кайненеңе кызмат кылсаң, алардын ыраазычылыгын алсаң, күйөөң ыраазычылыгын алдың деп эсептей бер деп айтат экен да менчи. Көпчүлүк ойлойт, динде күйөө деп турат, ооба күйөөнүн орду чоң, пайгамбарыбыз айткан, сажда кылгыла дегенге чейин алып бармакмын деген сыяктуу сөздөр бар, ооба. Бирок ошол сага ошол күйөөнү, ошондой сопсонун күйөөнү тарбиялап өстүрүп берген, анын ата энеси эч качан андан ылдый түшүп кетпейт да. Мына ошону эле билип алса, мындай проблема болбойт да. Сен ошонун мамасына эле кызмат кылып, ошонун апасына чуркап эле, ошол апасын жакшы көрүп атсаң, бир да эркек сени жөндөн жөн эле кыйкырып өкүрүп, сага мындай бир кандайдыр бир мындай орой мамиле жасай албайт да. Анан апасы менен жакшы мамиледе болуп алсаң, апасы кечке эле сени, ой, сенин аялың жакшы кара дей берсе дагы, мындай келесо чалышын эркек келип сени мындай укугуңду бузбаса, бир дагы эркек сен анын ата энесине сонун мамиле жасап атсаң, жөндөн жөн эле сага мындай өзүнүн мындай бир кандайдыр мамилеңер бузулуусу мүмкүн эмес да. Анан бул кайната кайнене менен жакшы мамиледе болуу балдарыңарга өтө пайдалуу да. Мисалы кайната кайнене менен эмнеге жакшы мамиледе болуш керек десе, балдарыңардын жакшы атмосферада, идеалдуу атмосферада чоңоюусуна себепкер болот. Идеалдуу атмосферада чоңойгон бала бул эң жакшы мыкты тарбия ала турган мээси ордунда жаман бала чыкпайт да. Ооба. Мисалы ошондой үй бүлөдө мисалы кайнене менен келиндин ортосунда маселе болбосо, күйөө менен дагы проблемасы болбойт. Көпчүлүк аялдар эгер мынтип ойлоп көрсө, эмнеге урушабыз десе, 90% урушу ушул кайнеже, кайнесиңди, кайнене үчүн болот да. Ал мынтип койду, ал тинтип койду, мен мынттим, эмнеге сенин туугандарың мынттим деп аларга айта албаган сөзүн келип күйөөсүнө айтат. Күйөөсү ал бир туугандарын жакшы көрөт, ал анын энеси, бейиши. Анан сен анын бейишин келип кечке жамандай берсең, анан бир күн болсо бир күн жарылат дагы, анан ал кайра жооп берет. Анан ошонун айынан экөө урушат да. Уруштун баары бир 30% акча маселеси болсо, анын 70% биздин ошол мамилелерибиздин туура эмес болгондугунан да. Бул жерде келип турат, кайнене эле кирише берет, андай мындай депчи, мисалы кайнене болбогон нерселерге эле кирише берсе, обу жоктонуп сүйлөнө берсе, бирок кайната менен мамилеси жакшы болсо эмне кылыш керек дейт. Мына ушул кирише бергенини бул мен мынтип айтам, өткөндө айттым го. Эң жаман кайнене кайсы кайнене десе, эң жаман кайнене келинге такыр сүйлөгөн кайнене экен да. Кайдыгерлик. Бизде кыргызчасы кандай болуп калат мындай? Кайдыгерлик, ооба. Сен жаман болуп атасыңбы, тамагың даамдуу болду, чайың ысык болду, эмне болсо дагы
такыр безразличие болгон кайнене бул эң жаман кайнене да. Кечке сага кирише берген, сен үйүңө келип эмнеге бул жериң мындай болуп турат, эмнеге бул жериң мындай болуп турат деген кайнене эң жакшы кайнене. Анткени сага такыр сүйлөгөн кайненеге сага баары бир деген сөз да. Сен ага жагасыңбы, жакпайсыңбы, баары бир да. Эртең сен барсыңбы, жоксуңбу, ал деле ага баары бир болот да. Мындай үй бүлөдө ажырашып кетүү мындай риск высокий да, мындай жогорку рискте турат да. Анткени ал кайнене ал келинге эч кандай мындай сезимдери жок да. Кечке сага кирише берген кайнене ал эмнеге киришет? Ал сенин бүт баардык жумуштарыңды так жакшы аткаруусуна мындай эме да, кызыктар да. Өзүнүн Биз тажрыйбасынан бөлүшөт, ушундай кылсаң деген сыяктуу биз киришет. кимге мындай безразличие кылабыз? Тааныбаган кишиге. Бирөөнүн кошунанын баласына мисалы бизге баары бир да, эмне болуп атканынчы. Кичине кулап кетсе ай деп коюшубуз мүмкүн, бирок жүрөгүбүз тыз оорубайт да, бирөөнүн баласы. Сөгүнүп атабы, азыр тамеки чегип баратабы, ичип баратабы, ичибизден ушул жаш бала экен деп коюшпун, бирок бирөөбүз да барып чуркап барып колунан жугуп алып Өзүбүздүн балдарга тынбай киришебиз го. Түзүп отурсаң, мындай кылсаң, бармасаң, жесең, турдуң, таза. мынтпе, жете элеп барып буну мындай кыл деп. Бирок биздин балдарыбыз апам кечке кирише берет деген жок да. Биз деген учурда да биз эмне дейбиз? Мен аны тарбиялап атам да. Мен анын жакшы бала болуусун каалап атам. Мен жакшы сапаттарга ээ болуусун каалап атам дегендей эле кайнене да ошентип эле ойлойт. Просто бул жерде баягы экөө тең чоң киши болгондуктан бири бирине айта албайт да. Мен сени жакшы көрөм, жакшы болушуң үчүн ушинтип атам дей албай эле анан баягы конфликттер чыга берет да. Ошол себептен эгер кайнене кечке келип силердин үйүңөргө киришип атса, эмнеге бул мынтип атса десе, апам мени жакшы көрөт экен да, апама ушундай кылган жагат экен да деп кылып кое бергиле. Кечирип койгула эч качан жаман болбойт да. Мисалы мен деле мурда жаш кезимде апам көйнөгүң мынтип кой десе, эми көйнөгүм мен өзүмө жагып атат да деп ойлочу элем да. Көрсө чын эле ошол кезде менин мээме жеткен эмес да. Мен өтө ачык кийингенимчи. Азыр мисалы эми альхамдулилля эми түшүнүп атам, бирок ошол кезде апама мен мага сезилчү, мага киришип аткандай, менин жеке пространствома кирип аткандай болупчу. Бирок ал көрсө мени имандуураак болсун, жаманыраак кийинсин деп ойлогон. Ошол себептен мисалы биз келин болуп барганда 22 жашта эле болуп барабыз да. Биздин кайненелерибиз эми минимум 45, максимум 65 аял болот да. Ошол эле тегеректеги аял. Анан ошол аял силерге эми жакшы эле нерсени айтат да. Анткени анын опыту бар, анын билген нерсеси бар, анын көргөн нерсеси бар. Анан сен ага баладай эле көрүнөсүң. Мисалы азыр 18 жаштагы кызды уруша албайсың бирдеке кылсачы. Баладай эми деп коесуң го, ошондой эле баладай болгондон кийин баладай эле болуш керек экен да. Билген нерсеңди деле билмексен болуп кой. Ооба туура айтасыз, ооба депчи. Мен билем, анан мен мындаймын. Бизде азыр кыздар көпчүлүк учурда биле алмандар көп да. Анан кайнене кеңес айткандай, баягы эне бир нерсе берсе энелик сезилет дегендей, кайнене дагы балким кайненелигин кылгысы келет да. Айтып коеюнчу, келиниме ушинтип коеюнчу, билбейт бул, айтып коеюн болуш керек деп. Анан билмексен болуп кой. Ой, сиз айтпасаңыз мен билбейт болчумун десең, ал сүйүнүп калат, сенин деле жашооң тынч болот да. Жеңени келгенде эле кайынсиңдилер жеңе биздин үйгө келген үй кызматчы дегендей кабыл алышкан жаман да дейт. Кайынсиңдилер да өзүнүн ордун билбей жатат да. Кандай да? Келин өзүнүн функциясын билбегендей эле бизде келинди курчап турган инсандар дагы өз функциясын билишпейт да. Кайны катары келинге кандай мамиле жасаш керектигин бизде одоно баягындай тийишип, ага баягындай азыр бизде ТикТокто да көп болуп атат го, келиндерге ар кандай бир приколдорду кылышып, мисалычы. Ошондой кылганда кайынсиңдилер деле мисалы келинди үй кызматчы катары көрүп, ал бизге бүт нерсени кылганга милдеттүү деп бир милдеттерди илип алгандар бар да. Эми ошол себептен айтып атам да, кайнысиңди дагы өз ордунун билиш керек да. Ошол келинге жакшы мамиле кылган кайнысиңди өзүнүн ордун жакшы табат да. Анткени ал келинге кызмат кылып атып эле ал көп нерсени үйрөнөт. Жана мен айттым го, жеңе жаңы келгенде ал балалуу болгондо кайынсиңдилер бир 10-12 жашта болот да, көпчүлүк учурда. Максимум болуп калат. Анан ошол жаш баланы баягы жеңеси менен кармалашып атып эле, ага жеңесин тарбия бериши калып эле, жеңеси кармап тур десе баланы кармап атып эле көрсө энелиги ойгонот экен да, баягы кыздын дагычы. Анан ал
айтканда жеңе мындай кылчу эле деп эле баласын өзү эле имерип алат экен да. Ошол себептен бизде турмушка чыкканда баланы да кантип караганды билип чыккан да. Ошондуктан жеңе керек, анткени жеңеден наоборот жакшы жактарын алганга, жеңени балким туура эмес кылып алса ошону дагы түйүп алганга, жеңем ушундай кылды эле, мен мындай кылбашым керек экен деп, мындай мисалычы на ошибках учатся дейт го орустарда. Ошол кылуучулар болот эми жаш келинде. Ошол силер ошо катачылыгын дагы кабыл алып, жеңем ушундай кылды, мен болгондо мындай кылбайм депчи, мисалы. Мындайча айтканда, ошол кайынсиңдиге мындай бир үлгү да, живой пример да. болгондо кантиш керек мен да башка жака барганда ушуну кылышым керек экен, муну кылбашым керек экен деп жакшы жагын алып, жаман жактарын коюп, бул мындай көрүнөт экен деп Мисалычы апама жакпай атат келин мындай, жеңе мындай кылып аткан. Демек мен кылсам да мен да кайнеме жакпашы мүмкүн. Демек мен кылбашым керек депчи. Балам бир иш кылсам эле кучактай берет, шашып келип эле кучактай берет, мага көп жакпайт дейт. Апа жат да дейт. Жат. Сизди аябай жакшы көргөн үчүн эртерээк жат, чарчадың деп баягы кээ балдардын сүйүү тили кучактоо, кучактап сизди жакшы көргөнүн билдирет. Чарчагаса апам мындай алаксытайын, кубантайын деп ойлошу мүмкүн. Балаңыз 5-класс болгон болсо өткөл уракка жакындап калды, уже кучактабай деле калат. Сиз сурасаңыз дагы аз калды, кучактаса кучактап коюп сүйүнө бериңиз. Бирок мунун экинчи сторонасы дагы бар. Кучактагысы келип калат. Эркектик гормондору көбөйгөн сайын муну личкадан сүйлөшсөк болот. Жазсаңыз, анан кекештенген, кызым кекештенип жатат деп жатат 11 жашта, кызыңыз 11 жашка чейин эмне эч кандай аракет кылбадыңыздар, кекештенүүнү өзү тез эле жок кылса болот да. Ошо баягы кайнемен келише албай уруштар көп болот деген эже жазды да, мен адашпасам, аккаунты бирдей болду окшойт. Көрдүңүздөр, ошонун кесепетинен балдарыбыз кекештенип жатат. Эң урез үйдө ынтымактын жоктугунанчы. Бирөө бирөөсүнө жол бербейт да, баары эле кыйын боло берсе. Бул жерде амалкөйлүктү дагы колдонуш керек да. Венера көп айтат го. Кайсы учурда эмне деп сүйлөш керек, макул, сиздин кандай деп ойлойсуз, кандай кылсам жакшыраак болот, бул ишим жакпаса деп, мындай тил, сөз менен дагы конфликтти жок кылса болот, көбөйтпөсө болот. Кекештенген эже, сиз дагы жазыңыз, иштеш керек да, жок кылыш керек, чоңой элек, дагы чоңоюп кете элек да. Мени адам катары көрбөйт кайнэжемдер дейт, байкуш. Мына ушу кызым кекештенген деген сиз, кызыңыз көрдүңүзбү, сиз кысылып атканда кызыңыз да кошо кысылып жатат да. Кайнэжелер да ошол жана функциясын билбегендикке жатат. Келинди сыйлабагандык, бул да ошол. Кайнеже бизде баягы установка болуп калганда, келин бул кызматчы, келин бул бизге барганда сөзсүз түрдө маанайы барбы жокпу, ооруп атабы оорубай атабы бизге баягы жылмайып туруп берчү инсан, робот катары эле көрүп калышканда, ал адам алда ооруйт, анда маанайы болот, маанайы түшөт кээде, ага жаккан нерселер бар, жакпаган нерселер бар, анын өзүнүн мүнөзү бар дегенди көп түшүнө беришпейт да. Бирок мына ушул нерсени дагы кайненеден көп зависит этет. Келинди эл кандай кабыл алуусу кайнененин колунда да. Мисалы, кайнене мактай берсе келинин, жаман келинди деле кошуналар мактап калат да. Биздикилер кандай кылат? Бизде кичине таарынышып кетсе эле кыздарына чалып, келиндин үйүндө эмне болуп атканын кыздары билет да. Бизде ошол чоң маселе. Азыр могу WhatsApp пайда болгондон бери WhatsApp'тын пайдалуу жагы бар, эми маалыматты баарлашуу болуп атат, коммуникация. Бирок ошол эле учурда ушак көп болуп атат да. Азыр 80деги кемпирдин да WhatsApp'ы бар да. Эмоция менен айтып салып жатат, телефон жок деп баягы эмоция учурунда айта албай, уже жазылып калганда айткысы келбей калган учурлар болот эле да. Азыр дагы эле айтып салат кыздарына, кыздары барып келинди ар нерсе кылып атат. Айта турган нерсе бар, айтпай турган нерсе бар да. Бизде айтпай турган нерселер да айтылып кетет да. Кээде эми уруша кетишет, таарыныша кетишет, анан кайра жазылып кетет, ошентип эле жашап жүрө берет да негизи. Бизде эмне болот? Баягы таарына кеткенде моягындагы баарын кошуп ташып, сиз айткандай көркөмдөп туруп, анан кыздарына айтып берип коет, анан баягы кыздары келин менен жашабайт,
ал башка эле айылда жашашы мүмкүн, бирок келинин көрбөй жатып эле жаман көрүп калышы мүмкүн да. Анан баягы келгенде эмне болот? Келелик жатып эле азыр мен келиниңе барам, бул келинибиз жаман деген ой менен барат да. Анан канчалык аракет кылса дагы ал мамиле кайраак болуп калат. Анткени энесинин сөзү кызына көбүрөөк кирет да. Эми энеси айтып аткандан кийин бизде баягы энесинин сөзүн аябай энесин шумдук коюп алгандар да бар да. Көпчүлүк энелер кыздарына туура кеңеш бергенди билбегендер бар да, муну моюнга алыш керек. Ошол себептен кыздарыбыз фильтрация кыла албайт да. Апамдын ушул кеңешин угайын, могу сөзүн кулак түбүнө кокотуруп коеюн, апам кичине буулуп калыптыр, сүйлөп алсын деп туруп, анан жеңе менен кадимкидей эле өзүнүн мамилесин куруп кете албагандар бар да. Апасынын сөзүн угуп, тааныбаган эле, жашабаган эле, көрбөгөн эле жеңесин баратып эле жаман көрүп барат да. Анан баягы негатив келин түшүнбөйт, буга эмне болду, жакшынакай эле тосуп алып атам го депчи. На самом деле анын мамасы 2 жыл мурун апалар аябай бизге таасирин чоң тийгизет да. Апабыз жамандаган адамды сөзсүз жаман көрүп калабыз. Жакшы деген адамды жакшы көрүп калабыз да. Ушул жерде дагы апалар аябай чоң роль ойнойт ооба. Кайната киши бар бизде. Үй бүлөдө ошол кайната дагы чоң ролду ойнойт. Көпчүлүк учурда бизде матриархат болгон үй бүлөлөрдө келин менен келиндин жашап кетүүсү кыйыныраак болуп калат. Апалары башкарган үй бүлөлөрдө. Анткени апа башкарган үй бүлө өзү башкарат, бирок өзүндөй бирөөнү көргүсү келбейт да. Келинин баласын башкарганын көргүсү келбейт. Бирок өзү башкарып жүрөт, аны сезбейт да. Келинге баласын да бергиси келбейт да. Баласын да башкарып көнүп калган да. Анан кой балам эми бунун аялын уксун, эми аялы экөө үй бүлө болуп кетсин дебей, баягы эле функциясын мындай өткөрүп бергенди каалабагандар бар да. Мисалы, келин келгенде кайсы бир функцияларды өткөрүп бере турган жерлер бар да. Талашсыз, мисалы, тамак бышыра турган, үй жыйнай турган нерселерди келин келди, болду, өткөрүп берип кой дагы. Ал кандай кылса дагы өзү кылсын да. Сен болгону мындай айтып берип кой, мен ушундайны жакшы көрөм депчи. Мен ушундай кылып койсоң мага жагат да ошондой деп туруп эле айтып, мындай 1-2 жылда өзүңө баягындай мындай имерип алсаң эле болду да. Биздикилер кандай кылат? Бербейт да ошол функцияны. Өзү аралашып кылып жүрө берет. Анан келин толук түрдө бул менин милдеттүү жасай турган нерсем деп билбей калат да. Анан ким жаман мындай карайт да, анан бирөө келсе анан айтат, мен эле кылам, келиним эч нерсе кылбайт депчи. На самом деле эгер карап көрсөң, ал өзү бергиси келбейт да. Кайненем балдарымды каргай берет дейт, өлөңнү көрөйүн, хайван, ит, кадарыңан алат, ушул сыяктуу сөздөр менен мен анан капа болуп таарынам, кайненеме аны кантип жакшы көрөйүн дейт. Бул жерде баягы жакшы көр, өзүңдүн апаңдай жакшы көр, сен өзүңдүн кызыңдай жакшы көр деген нерселер туура эмес. Бир эле сөз таасирдүү, баягы бөрү баласы ит болбойт деген сөз эле аябай мисал көп келтирем, жагат да ушул сөзчү. Эч качан бөрү баласы ит болбойт экендигин биз баардыгыбыз эсибизден чыгарбашыбыз керек. Сен прям жакшы көрүп, сезимдердичи калп чыгара албайсың, бул жактан өзүнөн өзү эле чыга бербейт. Ал үчүн бир нерселер болуш керек. Бул жерден жөн гана туура мамиле, туура сөз, андан кийин сен баягы таарынып атпайсыңбы? Таарынганыңды кайненең билбейт да, мисалы үчүн ичиңен эле таарынып жүрө бересиң, анан жек көрүү пайда болот да. Ушул нерселерди мүмкүн ачып кайта туура эмес экенин. Бул кыздын дагы бир эже деп коелу, келин деп коелу. Келиндин проблемасы нерсе бул балким кайненеси балдарын тарбиялап атат да. Анан ошол тарбиясына дагы мындай кийгилишип атат да. Бизде дагы бир проблема бар. Келиндер өзүнүн балдарын кучактайт дагы, ал баланы эч кимди жолотпогондор бар да. Кайненеси аларга чоң эне да. Чоң эне катары кээде урушуп коюшу мүмкүн, кээде тарбиялап коюшу мүмкүн, кээде кичине кыйкырып коюшу мүмкүн. Ага жол бериш керек да. Анткени баланы мен көп айтам да, баланы бир гана эне тарбиялабайт, бир гана ата тарбиялабайт да. Баланы курчап турган адамдардын баары тарбиялайт. Ошондон улам кыргызда кызды 40 үйдөн тыюу деп калган да. Ошол 40 үй бул чоң атасы, чоң апасы, тайэнеси, тайекеси, кошунасы деген сөз да.
Анан биздикилер эмне кылат? Кайненеси аны тарбия иретинде балким кичине урушуп атса эле болду, менин кайненем менин балдарым урушуп койду деп таарынып балдарын жетелеп алып кетип экинчи келбей койгондор бар да. Ал сүйүнүш керек да, менин апам менин балдарымды өзүнүн баласындай көрүп тарбиялап атат деп, жакшылык каалап тарбиялап атат. Ал балким баягы бизде эски эмелер калган го, өлүм көрөйүн деген сыяктуу сөздөр менен балким баягы айылдык келин болсо, апа болсо айтып ийген болушу мүмкүн, бирок ошону дагы баягындай туура кабыл алыш керек да. Баардык эле нерсени кичине кыйкырып койсо деле жаман деп жаманга айлантып эле, кичине урушуп койсо эле жаман деп эле отура берген да болбойт да. Ал баардык нерсени мындай ар тараптуу караш керек да. Чоң апа катары тарбиялап коюптур, эчтеке болбойт да. Анан менин балдарымды уруша берет, менин эле балдарымды уруша берет дегендер бар да. Кайнэжемдин балдары келсе такыр урушпайт деп. Ал эмнеге кайнэжесинин баласын урушуш керек? Ал бала аныкы эмес. Ал башка бирөөнүн баласы да. Ал өзүнүн баласын өзү урушчу кишилери бар анынчы. Сенин балдарыңды урушуп аткан себеби жакын көрүп атат да. Өзүнүкүн көрүп атат. Сен өзүңдүн гана балаң уруша албайсың. Педагог катары айтып атам да. Мисалы сабакка барганда бирөөлөрдүн балдарына сабак бересиң, башыңа чыгып бийлеп атса дагы уруша албайсың. Ал бирөөнүн баласы. Сен ага жооптуу эмессиң да. Өзүңдүн балаңа болсо кичине эле бир нерсе кылып койсо болду, урушуп жатып каласың. Ошол сыяктуу да. Ага дагы туура мындай туура ракурстан караш керек да. Анан кайнэжем балдары келсе сүйсү боло берет, анан меникине келсе эле кыйкыра берет деген да болбойт. Бул дагы эмне себептен болот? Ошол кайненени мындай жакын адамы көрбөгөндүктөн болуп атат да. Айттым го жана ким кимге приоритет экенин билбейт да. Мисалы кайненеси буга балдарын урушканга, кийгизишкенге, мен баламдын кийимдерин неге иреттүү кылып кийгизбейсиң дегенге, балдарың бир аз баягындай кир кийилип калган болсо неге балдарың кири жүрөт, неге жууп койбойсуң дегенге укугу бар да. Биз ошону билбейбиз да. Анан келип алып эле бул менин балдарым го, эмнеге мен өзүмдүн балдарымды ал келип алып мага айтат дейт да. Ал деген укугу бар да анын айткангачы. Анткени ал эне аны апаңдай эле кабыл ал да. Кечинде жанагындай үйүңдү жыйнабай койсоң апаң келип урушат, ошол сыяктуу эле кабыл алыш керек да. Анан бул өтө пайдалуу. Жана биз эртең мен айттым го, бир жумушка орношсоң, бир шефтин колуна, аябай катуу мындай бекем болгон шефтин колуна туш келип калсаң, аны менен 1-2 жыл иштегенден кийин эң мыкты кызматкер болуп чыгасың го. Андай требовательный болсочу эгер. Ошол сыяктуу эле да. Кайненени бир 5-6 жыл чыдап койгула, кайнене деле карыйт, ал деле позициясын берет, ал деле өмүр бою эле мынтип темирдей болуп турбайт. Анан ошол баягы процесстен өткөндөн кийин айылдын эң мыкты келини болуп чыга келесиң да. Анан сен дагы убакыт келет, сен да төрдө отуруп каласың. Анан мынтип карасаң эле өзүң эле кайнене болуп каласың да. Ошол сыяктуу ошол процессти мындай боло турган процессти биз бузгубуз келе берет да. Ал процесстен сиз айткандай жүгүнгөн процесстен, акчолук салынган процесстен, баш ийген процесстен мындай өтүшүбүз керек да. Кызмат кылган процесстен бир карасаң көпчүлүк учурда 5-6 келин болсо Алышуу керек да, өзүбүз кийин кайнене болуш үчүн. Мындай секирбеш керек да. Биз дароо эле секирип эле башкаруучу болгубуз келет да. Күйөөнү дагы дароо эле башкарып калышыбыз керек. Баары бизди угуп калыш керек. Элдин баары ай ушул келин деп калыш керек деп ойлойбуз да. Ал этапка да жетиш керек да. Профессионал дагы бир эле күндө профессионал болбойт го. Окуйт, антет, практикага барат, антет, адашат дегендей. Анан акырын анан бул супер профессионал своего дела деп калат го. Ошол сыяктуу эле келин дагы кызмат дагы мына ошондой эле нерсе да. Мындай профессионалдуулукка жетиш керек да. Ооба, ушу балдарыңарды өзүңөр карагыла десе эле, биротоло балдарын эч жакка жөнөтпөй эле өзү карап чоңунтасына деле эркелеткенге уруксат бербей калгандар көп болуп жатат да. Биз бир тараптуу эле карай беребиз да бул жердечи. Балдарды чоң ата чоң энесине дагы жөнөтүп, өзүңөр эс алып, мындай анча нервиштетпей каласыңар да. Мисалы Айжамал аябай туура кылат, балдарын дайыма Субботовскийсине жөнөтүп саласың го, биз өзүбүздүн күбүн депчи. Тема мындай кайнене келин жашоодогу адамдардын орду жөнүндө сүйлөшүп атабыз бек айым. Негизи балдарды мен айткандай
Биз көпчүлүк учурда ушул кайнене менен кайнатасы менен мамилеси начар болгондордун балдары дагы мээримге тойбой калат. Анткени экөөнүн ортосундагы уруш ошо балдарына да өтүп кетиши мүмкүн да көпчүлүк учурда. Кайнене менен келин урушуп кетсе, же келини барбай коет, же кайнене келбей коет, анан ошонун айынан балдар алыстап кетет да. Анан ошол алыстап кеткен баланы кайната кайнене карыйып калганда анан чоң атасы чоң атаңго бар деп баягы түртө беребиз да. Алардын мээрими кичинекейинен түптөлүп калбаса, ал чоңойгондо ал келбейт да. Анан ошол себептен бизде баягындай мамиле ортодо чоң апа менен неберенин ортосунда мамиле жок болуп калат да. Анткени мисалы мен кайната кайнемдер жаш эле, биз өзүнчө турабыз, бирок ошентсе дагы биз балдарым өзүнчө бул жакта калып калуусун каалабайм да. Анан ошон үчүн кайната кайненем дагы чоң атасы чоң апасынын мээримине толуусун каалайм. Алардын дагы опыту көбүрөөк, билими көбүрөөк, билгени көбүрөөк мага караганда. Анан ошол себептен мен ойлойм, менин апам, кайненем, апам, мама деп коем. Мамам менин балдарыма мага караганда көбүрөөк жакшы тарбия берет да. Анан мен айта берем, ушул мен күйөөмдөй кылып тарбиялап берсеңиз, мага берген бул жашоодо эң чоң белегиңиз болот депчи. Ошол себептен Ооба, сонун. Бул жерде мен кайненем менен жашап көрүшүңүз керек экен, бир күн жашабай качып кетесиз го дейт. Ооба, андай Наргиза, андай кайненелер да бар. Эми сизге Аллахым сабыр берсин. Мындай өтө түшүнбөгөндөр, келинин жек көргөндө балдарын кошо жек көрүп, каргап шилеп, аябай жаман сөздөр менен каргайт экен да. Эми адамдын ичинде кандай болсо ошондой сөздөр чыгат. Ал адамды кайта тарбиялай албайбыз да. Башкадан тарбиялай албайсыз жаңыданчы. Жөн гана ошол сөздөр менен кабыл алып, мында кабыл алуу деген өзү эмне? Уруксат берүү да, эми уруксат берүү. Сиз аны оңдой албайсыз да. Ал өзүнүн ишин кыла берсин. Бул жакта сиз балдарыңызга жакшы сөздөрүңүздү кайта эки эсе көбөйтүңүз. Сиздин сөздөрүңүз дайыма биринчи орунда таасирлерин тийгизип кетет. Кайнеңиз эки жаман сөз айтса, сиз 5-6 жакшы сөз айтыңыз балдарыңызга. Аны сүйлөбө жаман сөз айттырба деп аны тарбиялай албайсыз да, убактыңызды кетирипчи. Андан көрө өзүңүз балдарыңыз менен мамилеңизди жакшыртып, жакшы сөзүңүздү көбөйтө бериңиз. Бул жерде урулук боюнча жазыптыр, балам урулук кылып жатат депчи. Ушу урулук аябай быйыл көп кайрылды да, урулук боюнчачы. Балдар азыр кичинекей да, эми 2-3, 4 класстагылар бала чоң уруу деп айтканга болбойт. Балаңыз мисалы акча уурдашы мүмкүн, эмне уурдап жатат да. Акча деле бересиз, баардыгы эле бар. Бирок бала эмоция жетпегенден да уурдайт. Себеби уурдап жатканда бала баягындай билгизбей алам, көрүп калбайбы дегенде көптөгөн эмоцияларды сезет да бир убактачы. Ошондо гана бала мен жашап жатам деп сезет да. Ошол сезимдер балага жагып калат. Баягы толкунданган, ачыкканда мен эч кимге билгизбей уурдап алдым деп өзүнө сыймыктануу пайда болуп жатат да. Бул клептомания деп коет психологияда, клептоманкалар деп коет мындай алгандарды. Клептоманкалар менен чыныгы уурулардын айырмасы бар. Булар клептомандар эмоция жетишпегенден кылат булардычы. Уруулар бир максат үчүн атайын пландап ошо урулукту кылат да. Ошон үчүн урулук кылтат дегендер балдарыңыздардын эмоциясы менен жакшы иштешиңиздер керек. Клептомандар любой нерсе уурдай берет, по-моему, керек болсо деле керек болсо деле кереги жок болсо деле уурдай берет да алар. Чоң адамдарда деле болот, калып кетет да, адат болупчу. Айтпай бир чоң эле аял. Мен өзүмө керегим жок, мен баардыгым бар дейт да, баардыгы жакшы эле жашайт экен, үйү, машинасы баардыгы бар. Бирок сөзсүз бирөөнүн үйүнө киргенде мындай бир нерсесин көтөрүп, мага керек жок болсо деле ушундай адатымды таштай албай кыйналып кеттим. Өзүмдү өлтүргөнгө чейин бардым дейт да, өздөрү деле кыйналып кетет да, чоңойгон сайынчы. Кичинекейинде деле токтотуп калыш керек да, булар өзүнө кереги жок болсо деле уурдай берет да. Главный ошол эмоцияны сезиш керек да, баягынчы. Көрбөй калдыбы, ала алайын деп, мына көрдүңбү, ошо эмоция буларга денесине жагат да, кайта ошо эмоцияны сезиш үчүн гана алат да буларчы. Келип атпайбы? Качып кетти. Жооп берип коюңузчу дейт, сурооңузга каяка кетип калганын билбей калдык. Балам эрке болуп жатат, 5 жашта, садиктен жалап көп угуп жатабыз, тентек болуп жатат дейт. Бегайым оо жакшы, тентектиги баланын өзүнүн жеке инсандыгы калыптанып, мен өзүнчө жеке адам, чоң жашоого даярданып, өзүнүн чек арасын байкап жатыптыр да. Бул жерде
баягы балам жаман бала болуп кетеби, тентек болуп кетеби дебей, мамиле кылганды үйрөнүш керек. Кантип тентек кылып атат, ошону сүйлөшүш керек да. Кандай кылып тентектик кылып атат да. Көбүнчө эле кайын ушундай ынтымактык жок болуп атат да. Ар биринин өзүнүн функциясын билбегендиги үчүн, өзүнүн ордун билбегендиги үчүн көрдүңбү, кайын эже, кайын сиңди бүт баардыгы мындай конфликттер аябай көп болуп жатат да. Ошол себептен могу балдарга да чоң залакасын тийгизет да. Ошол апасы менен болгон мамилени баягындай туура эмес болуп калат да. Бизде апалар дагы үйүнө келип алып ошол нерсенин баарын атасына айтып берет. Атасынын жанында баласы угуп жүрүп эле баягы билип билбей эле, түшүнүп түшүнбөй эле чоң ата чоң апаларын жаман көрүп калгандар бар. Тай эже тайнелерин жаман көрүп калгандар бар. Баягы чоңдордун сөздөрүн угуп атып элечи. Анан ошол кичинекей кезинен эле баягындай жаман көрүү сезимдери пайда болот да. Анан апалары дагы ошол балдарды жогоруда айткандай эле ошол инсандардын тарбиялоосуна каршы болгондор бар да. Өзү жаман көрөт, анан анын бирдеке жакшы сөзүн деле жаман кабыл ала бергендер бар да. Жакшы көрүп койсо деле атайын өптү, анан мынтип койду, түртүп койду да. Кичине мындай случайно түртүлүп кетсе дагы атайын түртүп ушундай болгондор бар да. Ошол себептен эгер мамилени бул өтө чоң проблема. Бул психологиялык, мисалы рано эртең менен айттыңыз го, бул аялдын психологиясына чоң залал тийгизет, ал балдарга өтөт дегендейчи. Ошол себептен бул баягы орчун көпчүлүк ойлойт, болсо болду, болбосо жок, кааласа сүйлөшсүн, каалабаса жок, мамиле кылса кылсын, кылбаса жок, ал инсан, менин жашоомдо болсо эмне, болбосо эмне дегендерди толтура да. Анан айрыкча могу эми баягы диний чөйрөдө жүргөндүктөн ошол кыздар менен көп сүйлөшүп калам да. Анан могу азыр ушул нерсе орчундуу болуп атыптыр да бизде. Күйөөсүнө гана жакшы мамиле жасап, калгандары эч кандай роль ойнобойт деген кыздар бар экен да. Динибизде күйөөгө гана карап, мен келин болуп аларга тамак жасаганга, алардын үйүн жыйнаганга милдеттүү эмесмин, ал мага Куранда милдеттүү түрүндө берилген эмес, мен жаса деген эмес деген кыздар бар экен. Жасасам сооп алам, жасабасам эч нерсе болбойт дегендер бар экен да. Бул баягы инсаниятка жатып калат да, адептүүлүккө жатып калат, салттуулукка жатып калат да. Биз Куранда жазылат, ар бир инсан өзүнүн кийимин, улуттук кийимин, тилин, өзүнүн салттарын динге каршы келбесе карманууга милдеттүү да. Ошол себептен бул ошол нерсеге жатып калат да. Биз кыргыз болгондон кийин кыргыздын салтында келин кызмат кылыш керек, кыргыздын салтында келин эрте туруп кайненеге чай бериш керек болсо, аны жасаш керек да. Келиндин кызматында эртең менен туруп кайненеге жүгүнүп коюш керек болсо, аны сажда кыл дегенде жери жок эч ким. Жүгүнүп коюудан желке тамырыңар тырышып калбайт да. Мисалы, ой бактылуу бол деген, наоборот, алкыш аласыңар, бата аласыңар да. Анан ошол себептен бул жерде бизде дин баягындай үлгү боло албайт да. Анткени Өзбек ажы ушул сөздү көп айтат, пайгамбарыбыздын өзүнүн энеси болгон эмес депчи. Пайгамбарыбыздын өзүнүн энеси болгон эмес. Ошол себептен биз баягы сүннөткө мындай сүннөттөр жок экен да. Ушул энеге болгон мамиле же болбосо келин кайнене динде жок да биздечи. Мындай көп айтылат. Ошол себептен бул нерсе аларда мындай бир аз башкачараак да. Алардын салтын караганда арабтарда мисалы келиндер кызмат кылбайт экен дегендер көп да. Мисалы көпчүлүк учурда ошол жакта жашап келген кыздарыбыз ошондой болуп келип атышат да. Анткени бизде бул биздин динибизде эмес, биздин салтыбызда гана бар да ушул нерселерчи. Кайын сиңдиге болгон мамиле, кайненеге болгон мамиле бул бизде динде жок. Бул бизде динде мындай жылмалап эле өтүп кеткен да. Аны өтө мындай бир изилдеп туруп анан айтпаса, мындай айтыш өтө кыйын да. Бул нерсе мындай жылмаланып эле өтүп кеткен. Эниңер силердин бейишиңер деп эле койгон. Анан бирок аны көпчүлүк мээсине, маанисине эле жете бербейт да. Ошол себептен эгер ал сенин күйөөңдүн бейиши болуп атса, демек сен ага ошол күйөөңдүн бейишиндей болгонго мындай кызмат кылганга милдеттүүсүң да. Ошол нерсени мындай көп жеткире ала бербейм да мен. Сөз байлыгым да жетпейт да агачы. Күйөөң ошол инсан аркылуу бейишке кирип атса, демек күйөөңдүн бейишин сен кантип баягындай кордойсуң, кантип ага кызмат кылбай коесуң, бул мындай абсурд болгон нерсе да. Ал күйөөң ошол инсанга бейишиндей мамиле кылуусуна милдеттүү болсун. Анан өткөндө
мисалы бирөө айтып калды ушинтип мен кайненеге кызмат кылганга милдеттүү эмесмин деп, анан мен айттым кайненең карып калсачы, мынтип да, ал дейт, мен айттым да күйөөңдүн бейиши андай мындай ушул сөздөрдү айтсам айтып атат, күйөөмдүн бейиши болсо күйөөм кызмат кыла берсин, мен ак эмесмин дейт да. Мен кызмат кылууга милдеттүү эмесмин дейт. Мен айттым эгер карып калсачы депчи. Карып калган мисалы кемпирди ал жак бул жагын жууш керек, кийимдерин жууш керек. Аны ким кылат десем, күйөөм дейт, бирөөнү жалдаса дагы кылдыра берсин, мен кылбайм дейт да. Мындай мындай бир мен үчүн өтө орой угулду, анан мындай айткандачы. Анткени мен милдеттүү эмесмин, мага милдеттендирилген ошо бир тараптуу эле көз карашта карап атып да, биз өзүбүздүн кыргыз экенибизди, менталитеттерибизди унутпашыбыз керек баягы ар тараптуу алышыбыз керек да. ошол себептен милдеттүү эмес, бирок айттым го жана адептүүлүктө, инсаниятта мындай салттуулук, ислам деген бар да биздечи, ошо салтыбызда бар болсо аны биз жашашыбыз керек да. Анан милдеттүү эмесмин деп эле кылып койгон болбойт да. Анткени бизде күйөөбүзгө биз кызмат кылабыз, күйөөбүз биздин бейишибиз, күйөөбүздүн бейиши энеси, бул мындайча айтканда чынжыр сыяктуу бири бирибизге байланганбыз да. Анан күйөөнүн максатың болсо, эгер ошол күйөөңдүн сен ушул бул дүйнөдө дагы тиги дүйнөдө дагы ыраазычылыгын алууну кааласаң, анда анын энесине сен милдеттүү түрдө жакшы мамиле жасоого, ал жаманбы жакшыбы, тилдейби, балаңдын төтөнүнө чаап коебу, эмне болсо дагы аны ошол күйөөңдүн бейиши катары көрсөң, эме ой жүгүртүүңдү мындай бир аз кененирээк ташташ керек да, мындай чоңураак кылыпчы, бул жаман, анан мындай деп эле кечке эле анын жаман жагын көрө бербей, мен мындай кээ бирөө бар да, мындай кайненесин көрсөң адекваттуу эле жакшынакай эле аял да, анан эмнегедир ушул келин эле же мындай өргөндөрдү, мындай мисалы мына балдарымды тилдейт дейт, мен ойлобойм да 24 саат бою эле тилдеп отурат депчи. Бул деген бул мындай мээс тайкылып эле болбосо, мындай андай болушу мүмкүн эмес да. Анан эгер мамилени өзгөртүүнү кааласа, анда мындай жакшы мамиледе жашаса болот да. Мисалы бир молдого келип бир келиним кайнене менен кечке уруша берем, мынтсем да болбойт, тигинтсем да болбойт, такыр жашаганга мүмкүнчүлүк жок калды, мага дуалап туруп эле жакшынакай кылып алайын, ушундай дуба барбы деп келсе, бир чайды берип айтат экен да, ошол дубалап койдум. Ушу кайненең жини келгенде эле оозуңа сала кал, болду, ушу менен кайненең жакшы болуп калат деп. Анан ошону бир ай жасайт да, кайненеси жини келип бирдеке десе эле оозуна баягы чайды сала калат экен. Ошентип жүрүп бир айдан кийин мамилеси карасы жакшы болуп калат, анан келип сурайт экен, эмне кылдыңыз эле, кайнене менен аябай жакшы мамиледе болуп калдым десе айтат, эч нерсе эмес болгону эле чай болчу, просто ушу сен сөз кайтарып атат болушуң керек, ошол себептен оозуңа чайды салып калдың, сөз кайтарбай калсаң эле мамилең жакшы болот депчи. Аябай сонун эфир болду, Айжамал, чоң рахмат. 1 саат болуп калыптыр, 23 болуп калыптыр. Убакыт аябай тез өттү. Сонун болду. Чоң рахмат. Дагы эфирден жолугубуз. Сизге дагы Ыраазы болсун. Эфирди сактап YouTube'га да киргизип коёмун. жок деп койм. Суроо эме урулук боюнча Бегайым сенин балаң сангвиник экен да. Баягы бир ордунда тура албайт, шоктонгон. Бул балдарга мындай катуураак эле сүйлөп, сен туура эмес кылып атасың деп, сен өзүңө балага бир жазаларды алдын ала айтсаң болот да. Сен мындай кылсаң, мындай кылып жазалайм, телефонду бербей коем же мультикти көрбөй коесуң деген сыяктуулар менен тарбиялаган жакшыраак. Анан бул балдар тең туштарына дагы ошо жакшы мамиле кылбай уруп, тийишип коет. Ал ошо эмоцияларды, башкаларды эле капа болот деп ойлонбойт да. Ошондуктан башка балдардын да эмоциясы бар экенин, алар капа болуп калышы мүмкүн, тартынып калышы мүмкүн дегендерди оюн аркылуу туурап үйрөтүп башташыбыз керек. Анан булар бир оюнду акырына чыгып деле ойнобойт да, ишти жарымдан таштап коет, баштайт, аягына чыкпайт. Ошондуктан пазл чогултасызбы, сүрөт тартасызбы, сөзсүз отуруп алып туруп ошо иштин аягына чыгарттырып
ошо иштин аягына чыгаруу бул эң сонун нерсе экенин билип, ишти аягына чыгарганда бир эмоцияларыбызды көрсөтүп коюшубуз керек да. Азаматсың, молодец, белектерди берип, ошол нерсени адат кылып чагында биз аябай катуу аракет кылышыбыз керек. Же болбосо чоңойгондо деле бир ишти баштайт, таштап коюп кете бериши мүмкүн да. Сангвиник жөнүндө маалымат алып коюңуз. Сиздин балаңыздын темпераменти ошондой экен да. Уруулук боюнча сиздердин суроолоруңуздар көбөйүп кетти. Дагы эртең да түз эфирге чыгабыз. Эмоцияларды кантип беребиз? Биз эмоцияларыбызды Айжамал кечээ китеп клубунан таң калды. Биз эмоцияларыбызды дагы билбейт экенбиз, алмаштырып алат экенбиз депчи. Баягы бир калыпта жашап алып кетет го. Балдарыңыздар жакшы, өзүн өзү эптей алат, ошондо апалар айтат да, ой, менин балам менен деле ишим жок, өзү менен өзү боло берет, өзүн өзү бага алат депчи. Ошондо баланын жашоосунда эч кандай эмоция жок болуп калганда, силердин көңүлүңөрдү буруш үчүн даурулук кылышы мүмкүн. Бул экинчи варианттар көп да, эми бир эле эмоция жетпей калганда эмес, көңүл буруңуздар жетпей калганда, балдар жакшына жүргөндө биз көңүл бурбайбыз, өзү менен өзү жакшы жүрө берет, балам акылдуу депчи. Качан бала терс жүрүм турумдарда уруулук кылганда баса калабыз, ой, балам андай кылбай деп атасы баардыгыбыз көңүлүбүздү буруп баштайбыз, жаман шоктонуп койгондо, ошондо бала ойлонот да, мен ата энемдин көңүлүн буруш үчүн ушундай терс нерселерди аткарышым керек экен. Бир уруулук кылып койсом, баардыгы мага көңүл буруп, урсаңыздар дагы дене байланышы кетип да, мени кучактап аткандай сезет, денесичи канаттанат. Ошондуктан ага чейин эле балдарыңыздарды кучактап, жакшы көргөнүңүздөрдү айтып, анан эмоцияларды ушул оюн аркылуу деп аябай көп какшап айтам, бирок оюнду силер серьезно кабыл албайсыңар. Оюнду бир баланы алаксытуучу гана болбогон нерсе катары көрөсүздөр. Оюн терапиясы ушул оюндар аркылуу түрлүү эмоцияларды түшүнүп, балага тойгузуп чыгып кетсеңиздер болот. Мен да апалар клубунда азыр 2 айында только эмоция менен гана иштеп жатабыз. Тапшырмаларды жөнөтүп турам. Эгер ошо күнөө берилген тапшырмаларды жакшы аткарган болсо эле, балаңыз дагы өзүңүз дагы эмоциялар менен аябай жакшы түшүнүшүп иштешип каласыздар да. Акыркы 10 жылда окумуштуулар дагы ушул эмоцияга аябай көп басым жасап атышат. IQ, акылга караганда ушул эмоция керек экендигин баардыгы эле изилдеп, ошого басым жасап атышат да. Анда балдар жөнүндө көбүрөөк айтыптыр да. Биздин темабыз ушу келин кайнене болгончу ушул теманы. Ооба, теманы эме ушундай боло берет да, курстарга деле теманы карап туруп башка нерсени сурап алаксытып кетебиз да. Бүгүн кайнене келин болгон үчүн биздин коногубузду атайын ушул тема үчүн чакырганбыз. Сонун маалыматтар менен бөлүштүң. Рахмат. Анда баардыгыңыздар менен коштошобуз. Жакшы жатыңыздар. Жакшы жат Айжамал, Бейпилтүн. Рахмат чоң. Чакырганыңызга. Болуңуздар.